Nega? Qaysi razрешение? alsam? Tartpang ejeke buni nega tartib o'tasiz? Kelishgan yo'q o'quvchilar, o'rong'on qizlar. Moga жардам berib qo'yinglarchi. Prokuraturaga чейин алып барып саламын деп ошентип коркутуулар болгон. Уруксат берген кимсиз? Чакырчы, факт. Кимсиз уруксат берген? Сен кимсиң? Мен укук коргоочумун. Укук коргосом телевидение. Көрдүңөр, мында эл чыкканда камера келгенде ушундай мамиле кылат. Сен тартпачы бол. Кандай окуң бар? Биз менеге уставга жооп беребиз. Уставдыкта не иштейбиз? Койгулай. Ошол очуп турсаң сен. Не кыласыз? Шурдагы телевизор келбейт экен. Уктарып пошел на деген уктарбы? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga cheksiz maqtovlar bolsun. Jana qirq payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomı jana salavatlari bolsun. Assalomu alaykum hurmatli musulmon berto'g'anlar. Өткөндөгү Базар Коргон районундагы жоолукчан кыздардын укугу мугалимдер тарабынан тебеленгендиги тууралуу чуулган видео чыгардык эле. Мага жардам берип коюлачы. Мен эжекелерден запы жеген мен өзүм өлтүрүп алгым келди, үйгө келип колума эч бир иш барбай калды. Апам бар экен, апам жардам берип жанымда болду. Жүрөгүм сыгылып, ар тараптан кысым калып, мен баспырлап жардам берип коюлачы. Практикага бардым, бирок атам мен мектепке таштап эле кетмекчи атканда бир эжеке алдыман чыкты, дагы ал эжеке айтты, эмне болуп келдиң деди эле. Ушу практикага чыгайын деп аткам эжеке дедим эле. Жоолукчан кыздарды албайбыз практикага деп айтты. Анан кайра эле атам чакырдым, директордун алдына кирдик. Директор неге орондуң деп мага урушту. Мен жоолукчан кыздарды практика албайм, каласаң жолуң чечип коюп келе бер деди. Менден дагы алдын барган эжекелердин жоолуктарын бир эжекенин жолун чечтиктир. Ошону айтып мага айтты эле, эжеке исламда бар үчүн бизге жоолук парыз үчүн салдым да эжеке десем, анда практикаң башка жакка өтө бер деди. Айтты эле, эжеке анда мен сиңдилерим эмне болот деп сиңдилерин сураганда, сиңдилерин келсин биринчи мен жоолукту чечем деди. Апам айттыр, кыздардын жоолукка уже үйрөнүп сиңип калган деп айтса, директор айттыр да апама, бизди уят кылбагыла чоңдорго, жоолугун аста секин чечтирчи деп апама ошентип түшүндүрүптүр да. Ошо оронуп барган күнүбүз эле өзүнүн кабинетине чакырып алып, бизди ошол жерде директорубуз бизди урушуп, бул нерсе уставда жок, мынтенге силер такыр мүмкүн эмес, жоолукту же арткага салып келгиле, же такыр жоолуксуз киргиле деп бизди ошентип айтты. Хиджаб менен келгенге болот деген мыйзам алып келип бергиле, анан мектепке келсеңер болот. Андай болбой турган болсо анда жок деди. Анан бизге жаңы участковый бөлүнгөн болчу ошол мезгилде. Анан Гүлнура Шермаматова деген жаңы участковый бөлүнгөн. Ал участковый бизге каршы деле болгон эмес, башында келип жакшы эле өзүнүн милдетин аткарып аткан. Анан алдагы директорубуздун кабинетине кирип чыккандан кийин бизге келип урушуп, коркутуп, ар кандай жаман нерселерди айтып, анан неге биздин укугубуз жокпу, биз кадимки форма менен келатабыз, болгону башыбызга ак эле жоолук салынып атабыз, бунун неси жаман десең деп жакшы эле түшүндүрсөк, бизге кыйкырып, силер бизге кыйкырып атасыңар, силер бизге каяша сүйлөп атасыңар, ким силерди тарбиялап атат, ким силерди бул нерсеге үгүттөп атат. Мен силерди керек болсо прокуратурага чейин алып барып саламын деп ошентип коркутуулар болгон. Ошол Гүлнура Шермаматова деген участковый тарабынан ошондой коркутуулар бизге болгон. Директор дагы урушкан, өзүнүн кабинетине канча жолу алып кирген, бир ай директордун кабинетинен чыккан эмеспиз. Жанагы урушат эле дагы, урушкандан ыйлай берсең, ыйлабагын деп алып дагы катуу кыйкырып, ан сайын урушат эле да. Кадимкидей коркутат эле, жанагы үйгө барып титиреп калат элең. Не кылышын билбейсиң, жанагы сабакта окугуң келбей калат эле. Мугалимдердин кысымынан сабакка болгон кызыгууң да жоголот. Окугуң да келбей калат, мен мектептен чыгып кетейин дейсиң да. Ал эмес классташтарың дагы сени өзүнчө бөлүп коет. Мугалимдер бөлүп койдойбу же башка нерсе өткөзөбү? Сен жок мезгилде женсовет болот дагы, именно мен жок мезгилде. Анан негедир классташтарыма мен бөлүнүп калгам. Анан мугалимдер дагы сени көбүрөөк урушат, сага кысым жасайт. Көп нерседен сени мындай сабактардан анча окуткусу келбегендей эле сезилет болчу мага мугалимдердин. Бул окуялар тууралуу району бизге маалымат берүүдөн баш тартып качып жүргөн эле. Кандай? Хиджабка урушатпы мектепке барганы хиджабка? Билбейт кем мен. Мен телефонго чалдым. Не то?
Кийин биздин арызыбыз менен прокуратура бир нече мектеп директорлоруна жана мугалимдерине иш козгоп, 19 январь күнү баарын районго чогултуп бермей болгон. Жана биз барып ар бир директор жана мугалимдерден интервью алмакпыз. Ошентип районго айтылган күнү келип, начальниктин кабинетине кирип бардык. Мугалимдери али келе элек экен. Биздин көзүбүзчө мугалим директорлорду келгиле деп чакырды. Албетте бул кенебестик. Алар келгиче башка мугалим директорлордон мектепке жоолук менен келсе болобу деп сурасак, Уруксат эмеспи? Азыр уруксат эмес. Уруксат эмеспи? Ким айтты сизге? Ким айтты сизге? Жеке өзүм айтып атам. Жеке өзүңүз айтып атасызбы? Мектепке хиджап менен келсе болобу, болбойбу? деп жооп беришти. Булардын сабатсыздыгын уруксат жок, билбейм дегенден эле билсек болот. Кийин бирин серин директорлор жана мугалимдер келе баштады. Бул директор далил бар болсо да бет тырмаачылык кылып кана көрсөт дейт. Уруксат бергенде. Чакырын. Уруксат берген кимсиз? Чакырчы, факт. Кимсиз уруксат берген? Сен кимсиң? Мен укук коргоочумун. Укук коргосоң телевидение. Ооба, кимдин укугун коргоп атасың? Мен элдин укугун коргойм. Сен менин да укугумду коргошуң керек эгерде. Коргойм эке. Бир жактуусуңбу сен? Адвокат жалдайсың. Интернеттен бериле турган далилдер бар, берилбей турган далилдер бар. Далил жок болсо, биз деле ысык үйдө олтурмакпыз. Жөндөн эле булардын үстүнөн арыз жазып башыбыз ишиптирби? Же сөзсүз бул кишиге угузгандай баарына жарыя кылып угузу керек беле далилди. Салам, мен сенин айткан кызыңды аткарып иштеп калдымбы? Мен сени эжеке. Сен анда кылдыңбы? Бугуңуз. Эй бала, соттумду кысып жүргөн айтып коеюн. Эмне кылып атасың? Мен өзүм билем. Кимди кандай окутам, кимди хиджап менен киргизем, кимди хиджапсыз киргизем, болуптурбу? Чөн жүргөнүңө эчиңге тийбей, баатан бери теп койсоң. Нелер жазып атасың ылжырап? Азыр ушу сообщениям бардым, соцмедиаға жөнөтөмүн. Сени учетко койдурамын. Канча нервиме тийдиң баатан. Сиз конuşсаңыз? Мен билген. Укук коргоочуң ким ал Бакир Туалиш? Ким ал дейт? Андайлар миңта дейт. Короче, закон законуңду билбейм деп атат. Кийин бул директорлор да бет тырмаачылык кылып, жоолукка эч качан каршы болгон эмесмин, каршы болбойм дагы деп башташты. Ошондо сиз менен сүйлөшкөндө сиз айткансыз, каршы мен мечит медреселерге. Мен каршы деген жок. Мечит медреселерге барса болобу окуса? Медресеге? Мечит медреселерге. Сабактан барса болобу? О, сабактан келди. Телефондорго эмнеге түйүү саласыздар мектепте? Кандай телефон? Телефондор менен киргенде. Дагы эч ким түйүү салган жок. Буга чейин түйүү салган эмессиңерби? Жок. Точно. Салган эмессиңер. Анда эмесе, өздөрүнүн бир нече күн алдын эмне дешкенин угуп алышсын. Бүтөкүнөн быйыл тийбейли. Жок болбой калат. Бүтсүн 17 жаштан кийин анан кийин оруна берсин 17 жашта бүткөндөн кийин. Устав форма как положено. Жоолук менен кийбеш керек экен да. Ооба. Ал эмне мектеп окуучулары мечит медресеге барса болор эле, олар. Ой, вообще, ой. Ким барып атасың мектепке? Баа айтып койчу мен ата-энени сүйлөшүп коеюн. Эртең келсе уруксат бересизби? Уруксат өзү баш кийимине мен айткан жокмун. Бунусуна айткан жокмун. Юбка кийсе болобу дедим. Эртең хиджап менен келсе уруксат бересиз бербейсизби? Беремин. Болгону жакшынакай болуп сизге ар бири келип уруксат алыш керекпи же мындай бир общий бир оптон бере аласызбы? Келе берсин. Оптон бере аласызбы? Бардыгына эмес да, бирок мындай. Бардыгына эмес да. Мага жок, эжекелерибизди аз токтосок да. Хиджапка уруксаты мектеп устав боюнча десек, эмне деп жооп берет деп ойлойсуз? Уруксат болсо да. Айта калдыңызбы, чал. Айта калган. Сүйлөшпөгүлө бирөө чалса да. Андай жок. Туура эле адамбыз биз. Мен сага мындай неме кылып жөнөттүм го. Өзүм ислам динине мен каршы адам эмесмин. Мектеп уставында юстицияда көрсөтүлгөн да, андай хиджап кийгенге немеге уруксат болбогон. Иманынын башка жагынан боло берсин, аны кийип алып туруп өзүнө өзү жарып бергенден болуп атат да. Мектепте 100% кыздар хиджаптан оронса эмне болот? Эч нерсе болбойт. Болбойбу эч нерсе? Эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойбу? Таң калыш. Эгер кыздардын баары орун болсо кандай болуп кетет анда? Ошо да, ошон үчүн немеде жок да, ал уруксат жок дагы. Эртеге келсе биз киргизбейбиз да, мисалы. Эртеге мен азыр бир класс жетекчиси айтты, бир 3 кызым ошентип атат экен деди эле. Мектепке келип, кайра киргизбейм мен. Уруксат жок дагы. Эжекелерге сөзсүз ал класстык сааттар да бар, айткыла деген. Анан жен себет дегенибиз бар. Мында айтылат, уруксат жок. Андан сырткары Регион ТВ каналына Бекмамат Осмонов атындагы гимназия мектебинин директору видео кыркылган. Менин сөзүм ошондуктан көркүнө чыкпай калган деген мазмундагы сөзүн айтып интервью бериптир. Видеодагы бир жактуудай элес калтырат. Анткени видеонда бир топ жерлер кыркылган. Анан менин айткан жанагындай сөз өзүнө ачыгын айтканда керектүү жерлерин гана жабыштырып алып,
ушундай жана эшикке чыгып алсын деген менин сөзүм гана келтирген болуп коюштур. Ушундай жагдайлар болуп атат, бирок бизде андай кысуулар жок. Бул менен мен эч качан жоолуга каршы болгон эмесмин. Баары ойдогудай жашоо керемет дегиси келип жатабы. Андай деп сүйлөгөн болсоңуз, эмне үчүн бизди сотко бербейсиз? Эмне үчүн менин сөзүмдү туура эмес колдондуңар деп арызданбайсыз? Жок, сиз эки жүздүүсүз. Ар кимге ар кандай маалымат бересиз. Мен жоолукка каршы эмесмин. Аларды эч качан жоолук салынуусуна тоскоолдук кылган эмесмин деп Регион ТВга өзүңүздү аппак кылып көрсөткүңүз келген болсо, анда бул сиз менен болгон сүйлөшүүнү баары уксун. Эми өзүм мектептин бирдиктүү формасы бар деген эме. Аны мен мектептин короосуна киргенде жашынакай болуп, мындай эмелер жай эле бантик тагып, анан барганда чыккандан кийин кадимки орон жөргүлө деп айтканбыз. Мен жашынакай жайнап жүрө турган маалы дейм азыр. Ооба, мен башка кылып мектепте алып келсин дагы, мектептин короосуна асфальтка чыккандан кийин ана ушундай эле кыйын эме болду. Бул райондо деле бизде эле мектепке былтыр мен келгенде алар деле ушундай айткан. Мектепте бирдиктүү форма бар дейм. Эми Арсланбапта кыйналып интилдескендерде орон кыйын бар экен да, мектептерде ушул орон барышат экен. Ошондон ошокко деле жүрөбүз, наркы берки дешип барсаңар ошол да былтыр ушул маселе боюнча киргенбиз да, мен баргам, ушундай деп келип атат. Биз анан түшүндүрүп айткыла, ата-энелерге мындай неме кылгыла, окуучуларга да түшүндүргүлө. Жок, балдарга мындай турган айткыла деп. Менен былтыр лекциясы ата-энеси жаш түшүнүп кетишкен, мейли болсун деп. Кээ-бирлери силер эмнеге неме кыласыңар, силер кандай законуң бар, кана эмне көрсөт бага деп жүрөсү келип, ушундай менин башым оорутам деп келем. Ар кандай да бар да. Эми ошол сен жөнөкөй убакта сарсаң, бирок мектеп окуучудай болуп бар. Азыр эми жаштай болуп жакшынакай жүргүзөм. Негизи биздин менталитетибизге да туура келбейт. Мектептин жалпы жобосуна да туура келбейт да. 18ге чыкпай туруп эле укугум дейт. 18ге чыга электердин укугу болбосо керек. Ошону билбейт алар. Эми бирөөлөргө маек бергенде ойлонуп сүйлөйсүз деген үмүттөбүз. Жана маек алуучулар да бир эле тараптан албастан экинчи тараптын маселесин да угуп койгула. Эч ким тийген жок. Бизден ошол билим берүүгө келип туруп, алар бизге ушундай жолукту салынып келүүгө салып келебиз деп эле келип атышат. Жашандар сабак албаш керек, билим албаш керек. Жок, биз эч кимди албай коюуга укугубуз жок. Бирок эки мугалим жумуштан кетирген экенсиз да, ошол боюнча эмне деле? Ал кетирген эмесмин, бул деген жала. Андан кийин директорубуз Ражапова Кулиша мени ошол өз кабинетине чакырып алып, сен мени тебилип атасың деп ошондой сөздөрдү айтты да. Же ишти танда деди, же жоолугуңду танда деди. Болсо иштен чык деди. Макул дедим. Анда мен иштен чыгайын. Меня отстраняют от работы из-за ношения платка деп жаздым арызда. Айтты, айлабыз жок, эмне кылат элек? Ошол арыз менен болсо да чыгарып беребиз деп айтты. Анан арызыма кол коюп берди. Мен чыгып кеттим ошентип иштен. Бирде эжекелерге эч оронгонго мен уруксат бербейм. Мына азимдин кызы мен ошо биринчи ишке алып атканда оронуп келгенде мен албай койгондо, бүт мектеп албай койгондо жолугун чечип эле койгон. Дей бер кыжалат болбой айта берем. Мен оронуп келгенге мен каршымын мисалы. Далең эжеке өзү ham айтты, чечесиңер кече маған өзүм менен де түртүп чыгарып жүрүп, кайра апам келсе, чечтиргизбе, тиешел жерлерге кайрылткызбай эле кой кыздарың деп ушундай депсиңер. Ал эмне дегенде биз кайрылабыз. Мына эми мугалимдердин эки жүздүүлүгүн көрдүңүзбү? Жок, булар Кубанычбек Бакиров баса белгилеп айткандай, эки жүздүү эмес, 4-5 жүздөрү бар. Бул мектептин директорлору, мугалимдери хижапка каршы чыккандарчы 200 болот. 200 эмес, азыраак айтып койдум. Бир 4-5 жүз болот алардынчы. Булар окуучуларды кадимгидей окуучуларга чыныгы жүзүн көрсөтөт. Чыныгы зөкүрлүгүн, залымдыгын, фаронун көрсөтөт. Анан ата-энесине кичине мындай карап көрөт. Сал жошураак болсо, динге каршы болсо, экөө бир болот. Анан немерак болсо, болуп турма айыл деп. Мен кызым жолук салынба чечип койсоңор өлүп калат десе, анан майыл деп коет. Укук коргоочуга башкача сүйлөйт. Районго башкача сүйлөйт. Прокурорго периште болот. Кызлайда эки кызды көчөгө чыгарып салып туруп. Бириси ыйлап, мен чыкпайын деп класста отурат азырчы. Бириси ооба, эчиткандай бул силерде бүт баары мындай идеальный. Сиз интервью бере аласызбы? Интервью бересизби? Кеңиз анда кең интервью бериң. Интервью. Бүт баары ушундай да, адамгерчилик билишпейт. Бизге Кыргызстан боюнча кайрылышат, бизге мына ыйлап кайрылышат азырчы. Карастан кайрылат, Чүйдөн, Көлдөн, Нарындан.
Мен бүгін Қызылайда қыздар ыйлап неме алған үшін айла жоқ келдім шәр бір келейінші депші. Района тоғытпай қойды, орынбасары тоғытпай қойды. Қарабайсыңар деп çalсақ, адашып кеттің, мен демалыштамын, отпускадамын деп. Кейін районунун жетекчиси Сариев камерага тарттырбоонун бир болбогур суу кечпеген шылтоосун ойлоп чыкты. Телевидение, Жеке телевидение. Анда тартпайт бизде, жеке телевидение. Тартпайт? Ким айтты? Ким айтты? Тартпайлы ғой, да? Неге? Кайсы разрешение? Не алсаң? Жок, тартпайлы ғой. Неге? Отдельно анда алсаң, бизде мамлекет телевидение болсо, пожалуйста. Кайсы жерде жазылган мамлекеттик сөз болуш керек? Мисалы. Сизде андай укугуңуз жок. Сопага, маселени чечебизби? Да. Сайдыгардын үчүн жөкөр отурбасын келети. Ошого сен жекет койдуң. Сопага ака кетет деп мен ишенем. Үмүт кылам, Кудайдан миң мерте үмүт кылам Сопага аканы жумуштан кетирсин деп шарманда кылып. Силерди кетесиңер, кетпесиңер мен билбейм аны, майли. Мен өтө деле эме ушу башчы катар районго жооп берет да. Көрдүңөрбү, мына эл чыкканда камера келгенде ушундай мамиле кылат. Жалгыз тургун эле. Бара башталып кайды. Кимсиң сен дейт. Мынакей, этика деген такта, этика. Бул мамлекет кызматкер да. Сен тартпачы бол. Кандай окуң бар? Сен бирөөнүн мекемесине келип тарта бер. Сиз мекемеңизде мамлекет мекемеси. Ошол жерде очуп турсаң сен. Не кыласың? Жок, аны жөнүнө сурап атам. Телефонду сүйлөшпөй койдуңуз, орунбасарын сүйлөшпөй койду. Мен неме кылгандачы? Кыз бозу бейнесин коркутат демекчи, камераны өчүрбөй койдук эле, интервью берүүдөн баш тартып, анда кете бергиле деп адамды коркутту. Жолукпайсың, чече. Анда жолушпайбыз. Жолушпайсызбы? Жок. Жолушпайсың? Жок. Сүйлөшпөйсүң? Бизге кете берелиби? Ошо. Бизге кете берелиби? Бар кете бер. Көрдүңөрбү? Өзүнүн сезимин бар кете бер дейт. Анысыз келгенсип пошел на деп сөгүнүп, келген жарандарга өзүнүн акмак экенин көрсөтүп берди. Жерде бул райондо мектептердеги шырдалып келбеткен. Уктарып пошел на деген уктарбы? Бул жетекчинин тартиби жокпу, чек көчөдө өсүп калган балдарданбы? Айтор буга чейин телефондо да өнөрүн көрсөтүп жүргөн. Ақтан қайерден боласың? Биз база кургандан чалып атат сизге. Жоқ, сен қайерден боласың деп сұрап атам мен. Базар кургандан қайерден боласың? Базар кургандан болом. Қайерден боласың? Мен база кургандан болом деген жетиштүү болот да сиз. Қайерден боласың деп сұрап атам мен сенден. Жо, сиз эмне мага угрожать этасыз? Эмне андай мамиле кыласыз мага? Жоқ, сен мындай интернетте бәрі телефонда қаласың же мындай келип сиз менен отдельно сүйлөшүп. Жо, сүйлөшүп сиз менен жүзмө-жүз. Кандай сүйлөшүп аласың? Камера болот ортобузда. Қуаныш. Бул отам. Сен қаяқтасың азыр? Азыр биз телевидение чакырып атабыз, телевидение келтет, анан активисттер келтет, ошол жерге прокуратурага барабыз. Анан азыр бир-эки ата-энелерди топтотабыз, бир жерде ошол интервью кылып. Сен мындай кылсаң, сен мага учуразаң биринчи. Мен чалдым го, жооп бербедиңер, адашып кеттиң дедиңиз. Ошону айтсаң. Орунбасарыңызга айттым, ал болсо сүйлөшкүбүз келбей койдук. Сен, Матылда, сен каердебиң? Менин жолугучу бир. Эмне кыласыз жолукканда айтыңызчы? Ошол, мен апарайын ошо мектепке сен. Адамды неме кыласың? Эмне кылбастан? Провокация кылып атасың сен. Эмне кылып атам? Эмне кылтам дейсиз? Келбейсиң сен. Аны жаздырып at. Неге келишим керек айтсаңыз, ошо эмне сүйлөшөбүз? Сүйлөшөбүз, барам бир жарым саат, 1 саат, 2 саат барам сизге. Хорошо, давай, күтөм. Замы болсо бошошкондон бошошуп, эптеп эле иштеп жүрөт экен. Сиз өчүрүп койдуңузбу же бизден өчүп калдыбы? Мен өчүрүп койдум, мен азыр жооп бере албайм. Мен иш убактында кабинетте жооп берем мен. Телефон аркылуу мен жооп бере албайм. Жо, ал нерсе кайсыл жерде мыйзамга жазылган? Кабинетте отуруп жооп бериш керек сөзсүз түрдө деген. Сиз ошол нерсеге ооба же жок, жакшы чара көрүлүп атат же көрүлбөй атат деп эле коем. Бүгүн дем алыш күнү мен жооп бермем. Мен иш убактысынын алдында жооп берем ал суроолорго. Кийин ортодон жамгырдан кийин чыккан козу карындай корктуулар да болгон. Алардын катарын зам аким да толуктады. Алло? Саламатсыздарбы? Ким экен бул? Абдулла деген балабы? Угуп атабыз. Сиз кимсиз? Мен Замира Адышевна, зам акиммин. Угуп атабыз. Кандай иштериң жакшыбы, Абдулла? Угуп атам аке. Эже. Сен о ютубка Замира Адышевна оронгондорго каршы деп жазып го? Аны мен айтпадым. Аны неме? Ошол эжеке айтты сизди. Эме келгем, 11 мектепте неберем окуйт, ошону алып кеткени келгем. Биз ошо мектепте каршы экенин баарыбыз билебиз. Сиз эжеке айтты. Бирок, Абдулла,
бир нерсени доказать этиш үчүн сен ошону мына эфирге чыгарыптын. Ошол боюнча жооп бересиң. Мен оюмду билген жокмун пикирге. Мен азыр СМБга бердим бул боюнча. Сен телефонуңда берем. Хорошо. Мен, например, бул боюнча бизди окутуп кеткен. Жогору жактан. Бул боюнча мен антип запрет койбоймун. Окуучуларга терроризировать этпеймин. Мен окуучулар барып алып сабакта сабагың жолуңду чеч деп айтпаймын. Каршымын. Аны уруксатты правительство билет, анычы. Светский общество бирок, окуучу келдиби, сен угуп тур аягына. Окуучу келдиби, жолукчан келдиби, биз аны митип чечиштаганга ушимилет кеткенге акыл жок. Ошондо уруксат. Аны деген уруксат деп мен айта албаймын. Уруксат эмес деп да айта албаймын. Уруксат деп мен айта албаймын. Уруксат эмес деп да айта албаймын. Уруксат деп мен айта албаймын. Уруксат эмес деп да айта албаймын. Ал бери маселени башка жерде чечиш керек. Бул биздин мектепте бир жерде чечилбек. Чечилип, конституцияда чечилбеген экен да. Менен конституцияда жазылып турабы? Билбейт экенсиз. Жок, эмне деп жазылып турат конституцияда? Билбейт экенсиз. Свободный выбор одежды, тура. Но школьная форма есть у нас. Ошондо уруксат. Мен аны чеч деп эч деп айткан жокмун. Бирок уруксат деп айта албайсыз. Бирок сен ошону мен азыр сени ошо прокуратурага беремин. Мен ошентип жазган үчүн мен прокуратурага берем. Мен пикиримди билдирим. Уруксат деп айта албайсыз экенсиз ошондо. Сен айтып келе такалагын жарга, билдиңби? Айттыңызбы, уруксат деп айта албайм деп. Вообще мына түшүнбөгөн бала экенсиң. Бетимен сүйлөшө аласың менен. Ким атыңар ким? Жана мен районго кызмат эткен саңачы. Ооба, Кубаныч, сен менин турмушума аралашпагын, Кубаныч. Сенин турмушуңа аралашкан жок мен, турмушуңуз менен ошо жатам. Мен кара, сен ушунчалык укук корготтунбу сен? Кубаныч, мен угуптур. Бет мен сөзсөзүм бетме. Укук корготтунбу мен карапты. Проблемаңыз менин кандай чыда бар? Эмне мага проблемаңыз? Ана сен эмне районго барып, башым ортасында сен долбоёб, айтып кылбагын. Колуңа кийин. Авторитетиң барам мен. Автода юбилей барасың. Адашпай сүйлөгүн, адашпай сүйлөсөң астымен айтты. Чатаң болсо мектепке барып менин атымды сатып не кыласың сен? Сен атың эч ким айткан жок. Анда көттүн кызы жол жүргөн. Ишиң болсун. Мектепке барып эмне жалып кыласың? Эмне жалып? Сен ишиң эмне? Мен сени сурап иш кылам дейм. Сурап иш кыл. Районго барып дейм. Сен ишиң эмне? Кандай чата бар дейм. Албетте булар жоопсуз калбайт. Кийин эмне максатта четке чакырып жатканын билбедик. Бирок жетекчи кел, өзүбүз эле сүйлөшүп алалы деп таарынып кирип кеткен кабинетинен кайра сунуш менен чыкты. Биз баарыбыз ачык болсун деп анын сунушуна көнбөгөн соң догурунуп арабызга келди. Жок, сен Girmeyiz. Yok. Girmeyelim. Şöyle. Mizan boyunca mekteplere hicap menен кирүүгө уруксат эмес, уруксат эмеспи? Ал жазылган эмес мизанда. Жазылган эмес. 2000 өкмөттүн атайын токтому бар. Атайын 2019-жылда ошонун негизинде иш жүрүп. Но бирок бүгүнкү күндө оронгон окуучуларды мектептен чыгарып коюп, жолдо окутпай койгон жери жок. Бүтүн баары как болду келип. Кызайдан чыгып койдум, кызайдан. Жок, андай жалган. Кызайдан чыгып койдум. Жок. Ана эми бүгүнкү күндө мындай бир провокация же болбосо башка мындай уюштуруу болуп атышы. Бирок Кызылайда жоолук менен келген кыздарды мектепке киргизбей койгондугу жана жоолукту чечип кирсе гана уруксат берилгендиги анык. Эч кандай мектепте хиджаб, эч кандай андай мусулманчылык эмеге уруксат жок. Биз азыр ошондой кийинип келген окуучулардын мына бирөө катталып атат. Азыр ата-энелер менен сүйлөшүп, азыр участковыйды да чакырып, ушул боюнча өз ара сүйлөшөбүз. Мектептин уставында бизде андай нерсе жок. Хиджап менен келген уруксат деп айтасызбы ушуну? Жоолуктан келген уруксат. Хиджап менен келген уруксат? Сиз дагы провокация кылып атасыз. Жок, уруксат эмес деп койду анда. Жоолуктан келсе болор. Түшүнүңүзбү? Хиджап, мусулманский жоолук. Мусулманча жоолук. Хиджаб деген вообще жок да, кыргыз тилинде. Куртка деген бар уставда, куртка деген. Жок, ал желек деген бар. Костюм деген бар ошо сиз уставда, жок деп аткан уставда костюм бар? Бар. Костюм деген бар. Уставда бар. Костюм деген жазылган уставда. Өкмөт токтомдо эмеспи? Сиз болду, башка сурооңуз барбы да? Суроо бар. Бата курумда азыр бүгүнкү күндө Ген Бодон, Ок Аталадан, Кызылайдан, Кызыл Октябрдан,
кабадан ушул бүт баардыгы окуп атат. Баардыгы окуп атат, мектепке келип атышат, башка болуп атат. Биз мындай бир мектептен чыгарып койгон жери жок. Бирок аталган мектептерде жоолукчан кыздарга ар кандай кысым болуп жаткандыгы тууралуу факттар бар. Мындай маалымат келди. Мектептин директорлоруна денелик келет экен. Эжекелерге дайындап экен, эжекелер окуучулар алдырат элүү сомдончу. Окуучулар биз мындай денеңиз бар деп алдырат экен. Анан эсе райондон келди экен ошо денеңчи. Кудай сактасын, мындай жок. Ошол болсо, эгер ошол болсо сиз алып келиңиз. Мындан кийин болбойт да. Ошол директорду мага алып келиңиз. Мындан кийин мен сүйлөшүп көрөйүн. Мындан кийин болбойт да, биз андайлар. Жок, сиз ошону алып келсеңиз дейм. Андай болгон эмес. Андай болгон эмес деп ооз мурду кыйшайбай эле сүйлөп коюу бул киши үчүн оңой окшойт. Мен 9-8 класста окуганда, куралды даярдаганда эмнемик баарын даярдайсың да, ошо каникулчу. Биз жаңы күндөлүк менен барсак, ал күндөлүк өтпөйт. Биз деген күндөлүктү колдоносуңар деп, короче, жалабат Сузак тараттан келаткандагы арканын, базар койгон аркасы түшүрүлгөн сүрөттү күндөлүккө берип, бизге телефондон сатат эле да. Силердин күндөлүгүңөр өтпөйт. Мамлекет тараптан, жогорку тараптан ушул күндөлүктү колдоносуңар деп келип атат. Республика боюнча деп ошол күндөлүктү бизге сомдон алып, бизге өткөргөн. Биз алганбыз. Мен дагы алгам, окуучулар баары алган. Ушул маалыматтардан кийин Сариев эмне деп жооп берер экен? Же муну да жалган дейби? Телефондорго дей салат экен, штраф салат экен, телефон. Андай жок. Базарконда. Бизге айтты. Мен тыюу салам деди, штраф салам деди. Жок, андай. Жок, Бул телефон тууралуу келишимди да жалган дейби анда? Онлайн бүткөндөн кийин мектепке алып келип колдонууга тыюу салынат деп ата-энеси менен келишим түзүп койгонбуз. Ошо. Анан офлайн окуганда, кадимки реалдуу окуганда ата-энеге биз келишимди түзүп, колуна карматып ата-энесине жөнөтөбүз. Ошонун ичинде бар. Мен балама телефон берип мектепке жөнөтпөйм деп туруп ата-эне кол коюп берет. Telefon mындай, telefon birinci eskertilip ата-энесине берилет алынган телефончу. Экинчисинде ыштарак жазылат. Өзүнө тиешелүү ыштарагы бар. 1000 сомдон 7,5 миңге чейин. Анан мектептин директорлору келишимге мындай түзөт экен. Келишим салып ата-энелер менен жанагындай немеде диний уюмдарга барууга тыюу салынат деп жазып отур келишимге. Келишимге? Келишимге. Андай кимге? Эжекелерге? Ата-эне менен келишим салып, диний уюмдарга балдарын жөнөтпөйм деп келишим салып. Смотря кандай, ошону болсо мага көрсөтүп жашоо. Диний уюмдарга жөнөтпөйм деген келишим бул чындык. Кыз айтып огон талап келбейт. Огон талап балдар жөнөтпөйлө деп тапшырма берген экенсиз. Жок. Эгер чындап эле огон таладагы мектепке балдарды райондого жөнөтпөгүлө деп тапшырма бербеген болсо, анда бул эжекелер эмне себептен кыздарга зулум көрсөтүп жатат? Себеби биз буларды келип интервью берип кетүүсүн суранган элек. Эжеке, bu çık mıyaka? Çıkmaydı Эжеке. Sizlerden sorayım. Çık mıyaka? Çık mıyaka mı? Эжеке çıkmaydı. Bular ıldıyacaktan çakır ötedi Эжеке. Bara verilem. Мындан кийин, мындай мектептерде хижап боюнча кандай маселе ушундай коесуз? Министрликке кат жазабыз, ошол боюнча ал жактан кандай неме болсо ошол. Конституцияда жазылган эмеспи буга чейин? Конституцияда жок. Министр чечеби бар? Конституцияда жок да. Конституцияда жок да. Конституцияда жок да. Министр чечеби ошондо бар? Конституцияда жок. Министр чечеби бул маселени? Muhalefette iştey alalım. İşte. Minister çeker ошол маселени. Уруксат бересиңер хижап кылгандан кийин? Ооба. Хижап Демек мыйзам менен эмес, министрликтин көрсөтмөлөрү менен иш кылат экен. Министрлик эмне мыйзам чыгаруучу органбы? Демек иштин баары ошол жакта окшойт. Эртеси күнү Алакан ТВ каналына Сариев мындай деп интервью берген. 2011-жылдын 12 сентябрындагы 541 токтому бар. Ички тартипти сактоо боюнча жалпы билим берүү уюмунун анын ичинде мектептик кийим талаптарын аткарууга окуучулар милдеттүү экендиги көрсөтүлүп турат да. Анан эми биз өтө эле аларга мындай жанагындай хиджапка уруксат эмес. Бул жерде дагы бир тактап кетишибиз керек. Хиджапка уруксат эмес, а жоолукка уруксат. Бул Сариев бир нерсени окуганбы? Же эптеп жооп берсем болду деп сүйлөй береби? Өкмөттүн токтому менен конституция теңби? Албетте конституция жогору турат. Эгер конституцияга каршы, адам укуктарына каршы токтом боло турган болсо, андай токтом эч качан аткарылбашы керек. Андай эмесе маселени чечүү үчүн министрликтин сөзүн угалычы. Алар эмне дейт? Бул билим берүү министриби? Ооба. Анан бир маселе боюнча сиздерден сурасак болорбу? Хиджапчандар көйүп кетип атат да, мына акыркы мезгилдечи. Анан ошого биз кандай реакция кылышыбыз керек?
түшүндүрүү иштери болгондо сен какагай катары хиджаб ошондо кайсы класстар ошондой көп болуп атат? Бул неме? Бул 3-класстагылар деле булар менен сөздөрүн угасың да бири-бири менен мындай кийизген шатени дагы. Биякта дагы ошондой көп болуп иштер жүргүзүлүп атат, тек түшүндүрүү иштери. Бирок директорго дагы кайрылсын дейт, ошо жергиликтүү органдарга ошондой түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн деп ушинтип. Эмнегечи биздин электрондуу почтага кайрылуу жазып койсоңор дагы болот министрдинчи. Жазып ошо азыр мага айтсаңызчы ошону эле жазып коесуз. Негизи уруксат эмеспи негизи? Ошондо официальный жооп аласыздар да. Официальный? Азыр куратор дагы айтат, аябай көбөйүп атат, ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз деп ошентти да. Азыр куратор дагы айтат, аябай көбөйүп атат, ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз деп ошентти да. Алла. Санатсызбы? Кылым Жалалбековна сизби? Да, ватан. Биз ушул агайбыз да, анан бир маселе боюнча мындай кеңеш алайын дедим эле. Айтыңыз. Неме, муногу мектепте неме, хиджаб кийгендер мындай көбөйүп баратат да. Анан ошол боюнча биз кандай мамиле кылышыбыз керек? Бул физкультурадан. Физкультурада жанагы эми атайын кийими бар го, ошо хиджаб кийгендер. Физкультура кие турган. Ооба. Бирок мектеп кийимдери бар. Атайын кийимдери бар. Кийимдери бар, ошону кийип кел деп айт. Негизи мына школго мындай хиджаб менен келгенде эмне деп айтышыбыз керек негизи? Директор чыксын, мен директорго түшүндүрүп берем, сизге эмес. Ар бир мугалимге бере албайм да, ар бир мугалим деген өзүнүн директору бар. Директор Гаранова айтат, Гаранова мага айтат. Ошондуктан бул маселе боюнча бир аз түшүнбөстүктөр бар. Ошондуктан мен жетекчиге эле айтып берейин. Жетекчи чалышкан да? Мына табышмактын жообу табылды. Эмне себептен министрлик кумга башын тыгып алган төө куштай унчукпайт десе, алар өздөрү каршы көрүнөт. Эмне себептен сөздү айландырат? Жоолукка эч кандай тоскоолдук жок. Деш ушунчалык кыйынбы? Жок. Силер мыйзамга каршы келген, адам укугун тебелеген токтомуңарды таң улагыңар келет. Силерден майнап чыкпайт көрүнөт. Бул иште тиги билими тайгы адам укугуна каршы иш кылган директорлор, мугалимдер жана районунун жетекчиси менен замы иштен кетип, мектепке карындаштарыбыз жоолук менен эч кандай кысымсыз кирип калмайынча биз ишибизди токтотпойбуз. Керек болсо эл аралык уюмдарга чейин кайрылабыз. Башка чет мамлекеттерде жоолук менен мектепке бара беришет. Эч ким мышыгын пиштебейт. Биздин сөрөйлөр күйдүрдү. Бул маселени мыйзам боюнча жана адам укуктарын ордуна коюп, оң тарабына чечип койгула. Ушинтип элге кысым кыла берсеңер, бир күнү бул уккан эл өзү силерди тарбиялап коет. Буга 5 октябрь чоң мисал. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.